Эки мамлекет бир максат сапаттуу билим. Евразия улуттук университетинде окуп жаткан Ош мамлекеттик университетинин студенттери эки элдин достугун арттырып аткан жаштар. Бүгүн алар билим алып жатышат. Эртең кесипкөй адис болуп, коомго кызмат кылышат. Биз алардын окуу турмушу менен таанышканы келдик. Булар Ош мамлекеттик университетинин студенттери. Аларды окуу жайдын логотипи түшүрүлгөн кийимдеринен таанууга болот. Учурда Астанадагы Евразия улуттук университетинде билим алып жатышат. Бул жерге келгенден кийин мен өтө көп жетишкендерге жетиштимди айта алам. Бул жерде жөн гана өзүм билим алуудан тышкары мен волонтердук мен алектендим. Жана андан тышкары эл аралык ушул жерде өткөрүлгөн Орто Азиянын мыкты студент конкурсуна катышып, биринчи даражалуу диплом менен сыйлыкты алдым. Жана бунун баарына мен өзүмдүн университетим болгон Ош мамлекеттик университетине ыраазычылык билдиргим келет. Мен 2022-жылы филология факультетине тапшырганмын Ошмулга. Ошол учурда биз сентябрдын башында айткан, Казакстан менен кош диплом ачылды биринчи жолу. Биринчилерден болуп силер барасыңар деп. 2 жыл ал жакта окуп, ушул жылы сентябрда бул жака келип уже аяктап калдык. 3-курсту ийгиликтүү аяктап жатабыз, экзамендерди тапшырып. Биринчи келгенде аябай оор деле болгон жок, себеби бат эле көнүп кеттик. Бул жактан көптөгөн өзүбүзгө досторду таптык, жакшы мамиледе болдук. Барыңыздарга Ош мамлекеттик университетинин атынан салам. Бул жакта окуу студенттер үчүн жаңы өлкө, жаңы маданият, жаңы тажрыйба. Ошму менен Евразия улуттук университетинин өнөктөштүгүнүн алкагында 4 жылдык окуунун жыйынтыгында 2 диплом алышат. Билим алмашуу дал ушундай өнүккөн шаарга келип билим алуу, ошол менен эле бул рейтингде барыбыз эле билебиз, Евразиянын рейтингин. Дал ушундай рейтингде университетке келип билим алганыбыз дагы бул бизден Ошмунун кайсы бир деңгээлде бизге дал ушундай студенттер көбөйүп жаткандыгын айгинелеп турат. Андыктан Ошму алга биз Ошмуну жакшы көрөбүз. Менин атым Салиха. Мен азыр учурда Ош мамлекеттик университети менен Евразия улуттук университети менен биргеликте түзүлгөн кош диплом билим берүү багытында окуп жатабыз. Азыркы учурда мен орус тили жана адабияты факультетинин 3-курсунун студентимин. Университеттин жетекчиси Ерлан Сыдыков кыргызстандык студенттердин билимге умтулуусун жогору баалап, Ошму менен кызматташтыкты улантуу маанилүү экенин белгиледи. Мени көрдүңүздөр, осулайча коллаборация дейт, осулайча билимдин, гылымдын кеңистигин биз кеңейтпекчимиз. Бул тургуда мен түшүнүктүкмен карап колдоо көрсөтүп отурган Ош мемлекеттик университетинин ректоруна үлкөн алгысымды айтамын, ужумуна үлкөн алгысымды айтамын. Ошту таңдап алуу себебimiz, усунуш жасаганыбыз, Ош деген жер ол тарихи жер, дәстүрдүн баары сол жерде, о жерде бир нече улут, бир нече улустардын мәдениети калыптаскан жер. Мекенден алыста жүргөн студенттер үчүн тил менен маданият өзгөчө мааниге ээ. Университетте кыргыз тили жана маданияты борбору иштейт. Мында адабий кечелер, тил үйрөнүү курстары, ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп турат. Жаштар өз тилин, маданиятын бул жерде да унутпайт. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү студенттерге кылып берген, түзүп берген биздин ректоратка чоң алкыш. Биз убакта ушундай болсо кандай сонун болмок эле. Жаңы жерге барып, жаңы жерди көрүп, элди көрүп, өнүп өсүп, чогуу билим алышып, чогуу майрамдарды тосушуп, башка улуттун элдери менен жакшы мамиле түзүп, дос таап, аябай жакшы мүмкүнчүлүк бул. Билим алып, чогуу билимдер менен бөлүшүп, келечекте бул азыркы студенттерден жакшы инсандар чыгат деп ойлойм. Евразия улуттук университетте Ошмудан келген студенттер орус тили жана адабияты, котормо иши, эки чет тили, физика багыттарында окуп, университеттин илимий жана академиялык иштерине да катышууда. Быйыл бир 7ден астам билим берүү багдарламасын көбөйтүп жатырмыз. Быйыл үш багдарлама жанадан косулат, экология, физикага байланыштуу косулуп жатырмыз. Бул және жасанды интеллект багдарламасы боюнча. Биздин бул сапарыбыз жөн гана маалымат берүү эмес, эки элдин жаштарын жакындан тааныштырып, билим тармагындагы байланыштарды бекемдөө максатында уюштурулду. Маалымат борборлору аркылуу эки өлкөнүн жаштары бири-бирине жакындан таанылат. Ар бир интервью, ар бир кадр достуктун символу. Осы күндөлүктө Евразия улуттук университетиндеги жаңылыктарды барынча элге жеткизип турабыз.
Евразия ұлттық университетінде жаңалықсыз күн өтпейді. Күніне кейде 5-6 шараға дейін өтіп жатады. Соған уақыт тауып, барлығын мүмкіндігінше беруге тырысамыз. Бұл енді журналистердің оперативтілігіне байланысты. Дайындаламыз. Камера, мотор. Университеттегі медиа студия студенттердің шығармашылығын өніктіріп, кесіпке үйретүүчү аянт. Бұл жерде жас журналисттер камера менен иштөө, жаңылык тартуу, сюжет сыяктуу көндүмдөрдү үйрөнүшөт. Ошол учурда мен биринчиден Евразия улуттук университетинин заманбап спорт комплекси студенттер үчүн акысыз. Фитнес-зал, жабык типтеги бассейн, футбол, волейбол аянтчалары жаштардын бош убактысын туура өткөрүүгө жардам берет. 30 түрүнөн спорт түрүнөн секция бар. Студенттерге, мугалимдерге толук төлөмсүз, бесплатно. Күндүлүктүү сабактан кийин свободном доступе. Сонун ичинде бассейн в свободном доступе. Кыргызстандык студенттердин ар бир кадамы эки өлкөнүн достугун арттырат. Ал эми ошол досту билим менен чыңдап жаткан уюм Ош мамлекеттик университети. Ошму өз студенттерине эл аралык деңгээлде мүмкүнчүлүк түзүп, жаңы доордун адистерин тарбиялап жатат. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Енудан Ошмуга салам!